урматтуу өкмөттүн өкүлү, президенттин өкүлү мына атамекенчилерди коргоо жөнүндө сөз болуп атат. Баткенде дагы мына ошол жерде чек араны короп чыккан жанагы көк таштык 4 жигит, ошондой эле айылдык кеңештин төрагасы Сапарали Бөрүбаев 2012-жылкы жасаган кылмышы деп туруп, аларды камап койду. Ушул жигиттерди бул мындай адилетсиздик болуп атат. Ошону карап мына 23 февраль куттуктуулар айтылып атат. Ошол жигиттерди сөзсүз карап чыгарыш керек менин оюмча. Рахмат. Мына азыр айылдарда 90% элде тек паспорт жок, үйүнүн тек паспорту. Аларды паспортторун алып келип туруп азыр шаарга коюп атабыз. Шайлоо бүткөндөн кийин чыгып кайра кете бергиле деп коет партиялар. Алар көчөдө калабы? Ошон үчүн урматтуу жарандар өздөрү ойлонушу керек. Булар шайлоо бүткөндөн кийин паспортун көтөрүп алып каяка барат? Экинчиден азыр эле мына региондордон чалып атат. Биз пасовый ала албай атабыз, паспортубуз жок деп. Үлүш жерлерде, пенсияда бүт маселе болот. Ошондуктан жанагы паспорт жыйноо маселесинде биз өтө мындай жоопкерчиликтүү карашыбыз керек. Элибизди райондон алдап алып келип кыйнап койбошубуз керек. Мен ошого күйүп атам. Мына жарандар тек паспорту жок, кайра паспортун чыгарып же айылга тура албай, же шаарга тура албай, үлүш жерлеринен ажырап, көчөдө калып, пасовиясынан ажырайт. Ошон үчүн биз элге тынбай ушул маселени жеткиликтүү кылып айтып турушубуз керек. Экинчиден жана мугалимдерге студенттерди учетко коюп аткан. Аларга дагы сөзсүз түрдө органдар чара көрүш керек деп ойлойм. Чоң рахмат, урматтуу Дастан Арыспекчи. Азыркы Кенжебек Сатымкулович айткан маселени биз сөзсүз карашыбыз керек саат 2-де. Мына мен кечинде Оштон келдим. Ош шаарына ушул тегерек четиндеги райондордон 40 миңге жакын адамды учетко койду. Бул шайлоо эмес. Биз шаардыктардын өзүнүн депутаттарын, өзүнүн мэрин тандап алуу укугунан ажыратып салдык. Партиялар, мен мына шаар бийлигине, күч органдарына дооматым жок. Бирок муну жасап аткан партиялар, саясий лидерлер. Азыр райондордо паспортторун алдырып ийген жарандар пасовиясын албай атат. Пенсиясын албайт. Үлүш жерлеринде проблема болот. Мына биз 1000 сом, 2000 сом беребиз деп атып, элибизди чоң азапка салдык. Партиялардын, болочоктогу депутаттардын элге болгон жакшылыгы ушулбу? Студенттердин дээрлик баарынын паспортторун чогултуп алып атат. Кийин шайлоодо шайлагандан кийин бересиң деп. Бул шайлоо эмес. Ошон үчүн биз мындай жалпы партиялар мындай бир жигитче күрөшкө чыгышыбыз керек. Ал болбойт азыркындай кетсек. Пасовиясынан райондордон чалып атат. Пасовия ала албай атабыз, паспортубуз жок, бербей атат деп. Кредиттери бар. Ошондуктан саат 2-де чакырышыбыз керек. Сөзсүз угуп, мына ГКМБ, МВД, ГРС, Борбордук шайлоо комиссиясы кырдаалдан жыгынын жолун талкуулашыбыз керек. Менде сунуш азыр биз 6 айды, акыркы 6 айда учетко тургандар добуш бере албайт деген мыйзамды кабыл алып, колдон келсе өкмөт, парламент, президентке кайрылып, шайлоонун мөөнөтүн дагы 2 айга жылдырышыбыз керек. Азыркы учетко тургандар добуш бере албай турган абалга алып келишибиз керек. Кырдаалдан чыгуунун бирден бир жолу ушул. Рахмат. Жанарбек Кубанычевичте. Рахмат. Биз эми өтө деталдарына кирип кеттик да. Жана кыргызда жакшы сөз бар, качкан жоону катын саят деп коет. Ошондуктан Атамбаев түрмөдө. Ал камалды. Сот тергөө аны жоопко тартабы, кандай кылат алар иштей берсин. Тынчтык Ибраимович, биринчи маселе. Сиз докладчик катары борбордук трибунада чыгып, бул жерде жанагындай жер-жерлерге бөлгөн, аймактарга бөлгөн сөздү ушул борбордук трибунадан айттыңыз да. Аны интернетте, соцсеттерде, ютубта айтып атышат деп, ошону борбордук трибунадан баланча жактан келгендердин үйлөрүнө өрттөш керек түкүнчөнү. Урматтуу депутаттар, биз парламенттин трибунасынан эч качан ушундай жер-жерлерге бөлгөн сөздөрдү жанагы интернетте айтты деп туруп аны көтөрүп чыкпашыбыз керек. Бул аймактар аралык козутууну биз ушул борбордук трибунадан, ушул жерден микрофондон күчөткөнүбүз туура эмес. Бул жер ынтымакка, биримдикке чакыра турган мындай жер болуш керек. Экинчи маселе. Органдардын жетекчилери баарыңар отурасыңар. Мына карга карган көзүн чокубайт деген сөз бар. Элде мындай баарын адилеттүү караш керек деп атат. Биздин кесиптешибиз Зарылбек Рысалиев, мен ал кишини билбейм, күнөөлүү же күнөөлүү эмес экенин. Буга чейин Кытайга чыгыптыр, үй камагында болсо, кылмыш иши козголсо, бүгүн эми президент менен аны чет өлкөгө учуп кетиптир. Ошол эле иш менен Батукаевдин Айда Салянова колундагы ымыркайы бар экенине карабастан аны түрмөгө камадыңар. Ошон үчүн бул жерде мындай эки жүздүүлүк болбош керек. Үчүнчүдөн, мына прокуратуранын өкүлү сиз отурасыз. Матраимовдор 3 медианы сотко бериптир. Азаттык, Клоп, 24 KG. Эми аны сотко бергенге өзүнүн укугу бар. Ал жерде өзүнүн чындыгын коргосун. Бирок алар сотко берип ат тезеги кургай электе бүгүн Свердлов райондук соту 3 медианын эсебин тоңдуруп атат. Урматтуу туугандар, биз мындай жакшы эмес жол бул. Азыртан эсибизге келишибиз керек.
Ошондуктан шаардык сот тез арада муну карап туруп, райондук соттун инстанцияныкын жокко чыгарыш керек. Ушундай Убактыңыз бүттү. Қуанышбек, жооп беришет. Қуанышбекович, Жооп берсин анан кийин. бир аз мынандай баа берип кеттиңиз да магачы. Мындай туура эмес, айтыш керек, айтпаш керек, анан ынтымак жөнүндө сүйлөш керек депчи. Ошол адашпасам, ошол Баабиев деген жигит Аман Өкө. Ошол сот тармактарда сүйлөп атканда, ошондойдо чыгып айтып койбойсузбу? Урматтуу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү ошондойго бөгөт көргүлө, мындай алдын ала чара көргүлө деп. Андан кийин бул сөздү мен айткан жокмун да. Биз ошону болтуруу максатында биз жарыялап коюш керекпиз да. Себеби эгерде ошондой сөздөр айтылып атса, эгерде бир реакция болбосо, анда кандай болот? Ошондуктан бул жерде жакшы ой. Бул жерде эч ким Кыргызстанды бөлүүгө мындай ошол багытта бир ой жок. Бирок эгерде кимден болсо ошондой сөздөр чыкпаса, биз ага чара көрүш керекпиз. Жеңиш Барпич, жооп бересизби? Исмаил Сакович. Урматтуу Жанар мырза, инем. Бул комиссиянын чечими болгон. Бул жерде айтылыш керек. Бул комиссиянын сөзү эмес. Ошол эки тарапка бөлүп аткан адамдын сөзү. Ошол күчтөгөндүн жоокери. Мынандай сөз айтылган. Ошонун кесепетинен элибизде жарака пайда болду. Ушу олтурбоо керек, бул туура эмес деп мына ушул жерде белгилеп кетти комиссиянын чечиминде, заключениясында. Аны ошону ушул жерден окубай кой деген бул туура болбой калат да, урматтуу депутаттар. Анда ушул жерде отуруп жана врачтардай бүт иликтеп, кайсы оорус экенин алып чыкканга ар бирибиз ар кандай суроо берип мындай ошону тактап атпайсыңарбы? Бул дагы ошондой эле диагноздун бири, алардын диагноздун бири. Туура эмес кеткен диагноз. Мынанча булардан келгенди биз өрттөшүбүз керек, муну жок кылышыбыз керек деп айтып аткан сөздү биз ошого басым жасап, мына ушундай болбосун. Экинчи ошондой кишилер экинчи айтпасын. Кыргызстан жалпы кыргыз элинин жери. Кыргыздар баарыгы биримдикте жашайлык. Мына ушундайга жол бербейлик деп айтылган сөз. Ошондуктан мен ойлойт элем, урматтуу депутаттар, мындай суроону комиссиянын чечими абдан туура болгон деп мен өзүм ишенем. Ошон үчүн добуш бердим, ошон үчүн колду койдум. Ошон үчүн мына каалаган сурооңорго биз жооп берелик. Бирок ал сөз айтылыш керек болчу ушул жерде. Мына сиздер да колдошуңуз керек болчу. Туура айтылыптыр. Бирок ушундайга биз жол бербейлик экинчи. Ушуларды ошо айтар замат мындай жазага тартайлык. Ошого эмне үчүн жазага тарткан жоксуңар деп кайтып суроо бериш керек эле. Ошол момент кармап алып, аны кийин чыгарбай деп. Рахмат. 10 секунд. менин оюмча туура эмес. Борбордук трибунадан биз анда интернетте 100 000 киши пикир жазат. Ошонун бардыгын алып келип ушул жерде айтып берсек, биз мамлекетти мындай бул жакшы болбойт. Рахмат. Убактыңыз бүтүп калды. Урматтуу Рахмат. Кийинки сөз депутат Момбеков Рыскелди Чыныбекович. Рахмат, Дастан Арсбекович. Урматтуу өлкө башчысынын өкүлү, мен көтөрө турган маселенин маңызы президентибиздин дарегине багытталат, андыктан жакшылап угуп алсаңыз. Акнет деген компания бар болчу. Анын ээлери бар эле да. Мен былтыр ушул жерден ошо Акнет компаниясынын тегерегиндеги болуп жаткан кылмыш иштери боюнча маселени көтөрүп, ал тургай президентибиздин менен дагы анын аппарат башчысынын орун басары менен дагы сүйлөштүм эле. Бардык нерселер мамлекеттик кызыкчылыгында эч кандай мамлекеттик рейдерлик жок болгону, салыктан жашырылган акчалар жөнүндө, аракеттер жөнүндө сөз болгон. Мен ошого ынандым эле. Мына 1 жылдан кийин мага азыр ошол Кубан Ажымудинов деген Акнетти түптөгөн, Акнеттик иштеген киши бүгүнкү күндө абакта жатат. Ачыгын айтканда азапта жатат. Ошол кишинин катын алдым, кайрылуу катын алдым. Жана анын атасы физика, математика илимдеринин кандидаты, окумуштуу
Тоқан Ажумедовтың президентибиз Сооронбай Шариповичке жазган катын алдым да. Мына 1 жылдын ичинде булар ал кезде эсеби камакта, ээси эркиндикте эле. Эми болсо ээсин камап салышып, эсебин ачып алышып, ачып алган аз келгенсип, ал жердеги 910 миллион сом акчаны ортодон тополоң салып бөлүп кетишиптир. Өлүп кетишиптир. Мындайча айтканда кирешесине кирип кетишкен. Пойласына кирген, дойласына да кирип алган да. Мына ушул боюнча мен президентибизге болгон фактылардын бардыгын сиз аркылуу берип жиберуүнө менден өтүнүштү. Азыркы күндө ишкер абакта жатат. Жаза аткаруу кызматы врачтар консилиум чыгарып, октябрда ага тез арада операция жасаш керек деген да. Бирок ага дагы мүмкүнчүлүк бербей атат да. Бул деген эмне? Бул рейдерлик эмес, бул адамдын өмүрүнө болгон коркунуч да. Же аны сындыруу аракети, же аны тындыруу аракети болуп атпайбы? Мен дагы өз ишкердин айланып журналисттер менен дагы баарлашып бул боюнча журналисттик иликтөө боюнча бир топ балдардан өтүндүм. Бул жерде мамлекеттик деңгээлдеги рейдерлик мүлктү тартып алуу фактылары барбы жокпу, аны убакыт көрсөт. Кандай болгон күндө дагы мендеги документтер же болбосо мендеги актылар, мендеги фактылардын бардыгы бул жерден ортодон адамдар пайда көрүү максатында ушул ишке барган алып турат да. Эми эсебин ачып алып, ичиндеги акчасын баарын алып кеткен бул рейдерликпи? Анан калса ал жерде азыр кимдер отурат? Ал жерде мурунку Мегакомдун башчысы отурат, мурунку мамлекеттик технологиялардын баасы жетекчилер отурат. Мамлекеттик кызыкчылык болсо, алар мамлекеттикке салык өндүргөндөн кийин ишкерлерге киришпеш керек болчу да. А бүгүн ээсин түрмөгө камап, бээсин алып келип, союп, этин бөлүп кетишти да. Ушул маселени айтып коюлган көрдүм. Мендеги документтердин бардыгын урматтуу президентке мен сиз аркылуу берип жиберем деп, анан өз көзөмөлүнө алат деп ишенем. Рахмат.